Сиздерге Москвадан кирди чыкты кызматын көрсөткөн тажрыйбалуу айдоочуларды сунуштайбыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшерип, баарын бүтүрөбүз. Өзүбүз бес пересадка алып келип чыгабыз. Толук маалыматты төмөнкү номерлер аркылуу Бакыт мырзадан алсаңыздар болот. 8964 655 35 90 8977 852 00 81 24 саат байланыштабыз. Өзбекстандын Фергана облусу менен Тажикстандын Согди облусунун ортосунда Андархон аттуу чек ара базары курула турган болду. Бул эки коңшу өлкөнүн чек арасында Советтер Союзу ыдырагынан кийинки биринчи орток базар болорун Азаттыктын тажик кызматы жазды. Маалыматка ылайык, соода-логистикалык базар Фергана облусунун Бишарык районунда өзбекстандык бизнесмендердин колдоосу менен курулат жана аны эки мамлекеттин ичкерлери чогуу пайдаланат. 13 мартта Согд жана Фергана облустарынын жетекчилери бул базардын пайдубалын түптүү аземине катышты. Андархон базарына 5 гектар аянтка курулат жана бул аймакка 200дөй дүкөн, банк филиалы, ресторан жана кафе, мейманкана, логистикалык борбор жайгашат. Бул борбордо эки облустун ишканаларында өндүрүлгөн продукциялар сатылат. Тажик-өзбек ишкерлери мындай базар чек ара аймактарында бизнести өнүктүрүүгө оң таасирин тийгизип, азык-түлүктүн баасын арзандатарын айтышты. Соңку жылдары Өзбекстан менен Тажикстандын саясий экономикалык калака катышы жанданды. 2022 жылы Тажикстандын бир эле Согди облусу менен Өзбекстандын ортосундагы сооданын көлөмү 200 миллион доллардан ашкан. Кезинде Ташкент менен Дүйшөмбүнүн мамилеси суу ресурстарын пайдаланууга байланыштуу талаш тартыштардан улам начарлап кеткен. Республикалар ортосундагы аба каттамы үзгүлтүккө учурап, автобус каттамдары токтоп калган жана эки өлкө ортосунда виза режими киргизилген. Өзбекстанда 2016 жылы Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден кийин мамиле жакшыра баштаган. Акыркы жылдары эки өлкөнүн президенттери бир нече ирет жолугуп, стратегиялык өнөктөштүк боюнча келишимдерге кол коюшкан. Ортодо виза тартиби жоюлуп, эки тарап товар жүгүртүүнү 1 миллиард долларга чейин көтөрүүнү макулдашкан. Булак Азаттык. Орусияда 1 апрелден тарта армияда келишимдик негизде кызмат өтөөгө чакыруу башталат. Коргоо министрлиги тиешелүү документтерге кол коюшу керек болгон адамдардын санын көрсөткөн буйруктарды аймактарга жөнөттү. Жергиликтүү басылмалар келишимдик негизде кызмат өтөөгө чакырыла турган аскерлердин жалпы санын жарыялай баштады. Андагы маалыматтарга караганда, Коргоо министрлигинин планы боюнча армияны 400 000 аскерге толуктоо зарыл. Иштин негизги бөлүгү аскер комиссариаттарына жүктөлүп, пландын аткарылышына губернаторлор жооп берет. Коргоо министрлигинин планына ылайык Челябинск жана Свердлов облустарында 10 000, Пермь аймагында 9 000 адам кызмат өтөшү керек. Ошондой эле шейшембиде Воронеж облустунун тургундарына кайрадан аскер комиссариаттарынан чакыруу кагаздары таратыла баштаганы кабарланды. Мындай көрүнүш былтыр сентябрда президент Путин жарыялаган жарым-жартылай мобилизациядан кийин болгон. Облус бийликтери бул аскерди каттоодо тургандар тууралуу маалыматтарын жаңыртуу үчүн жасалып жатат деп ырастоодо. Вюрска басылмасы аскер комиссариаттары орус армиясынын жоготууларынын ордун толтурууга аракет кылып жатканын, алардын катарына зооттолгон машинанын айдоочулары, артиллеристтер кирерин жазды. Орусия президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков мобилизациянын экинчи толкуну боюнча пландарды четке какты. Кремльде бул тууралуу талкуу болгон жок, деди Песков. Январда британиялык The Times гезити батыштын чалгын кызматтарындагы булактарына таянып, Орусияда мобилизациянын экинчи айланмасы жарыяланышы мүмкүндүгүн, анын алкагында 500 000 чейин адам армияга чакырылышы ыктымалдыгын жазган. Кремль муну четке кагып келет. Расмий маалыматтарга караганда, өткөн жылдын сентябрынан бери жарым-жартылай мобилизациянын алкагында запастагы 330 000ден ашуун орусиялык аскер кызматына чакырылган. Октябрдын аягында Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу мобилизация аяктаганы тууралуу маалымат берген. Андан кийин Путин да долбоор аяктаганын жарыялап, бирок тиешелүү жарлыкка кол койгон эмес. Муну менен Орусияда расмий мобилизация ишин улантууда. Январь айында Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу 3 жыл ичинде орусиялык аскерлердин санын 1,5 миллион кишиге жеткирүү максатын билдирген.
алардын дээрлик жарымы келишимдик негизде кызмат өтөгөн аскерлер болушу ыктымал деген божомол бар. Мамлекеттик думага армияга чакыруу жашын жогорулатууну караган мыйзам долбоору киргизилди. Ушул тапта Орусияда 18-27 жаштагылар куралдуу күчтөрдө кызмат өтөөгө милдеттүү. Мыйзам кабыл алынса 2026 жылдан тарта уландар 21 жаштан тартып аскерге алынат. Эмки жылдан баштап кызмат өтөөгө жаш курагы 30га чейинкилер чакырылат. Булак Азаттык.